Жалал Абадта балдар арасында сасык тумоо күч алды. Бүгүнкү күндө жугуш доорулар бөлүмүндө жалпы 108 бейтап дарыланып жатса, алардын 85-и жаш балдар. Дарыгерлердин айтымында бейтаптар көп катталгандыктан бөлүмдө орун жетишпей жатат. Бул сразу өпкөнү жабыркатып, өпкөнүн пневмониясы деп коет да, шамалдашы. Ошондой оорулар менен көп катталып атат. Негизинен бул жаш балдарда, айрыкча 5 жашка чейинки балдардын. Азыр бүгүнкү күндө биздин инфекцияда да ошо 5 жашка чейинки балдар баягы кошумча инфекциянын бөлүмдөрү ажыратылып, ошо балдарды биз жаткызып атабыз да, ошолор менен негизлендирип атабыз. Чоңдордо деле кездешет, бирок шартка байланыштуу биз жалпы бүгүнкү күндө негизинен жаш балдар отделенияны ээлеп калганына байланыштуу биз чоң балдарды жаткызып, чоң адамдарды дарыга албай атабыз. Сасык тумоо менен ооругандар ноябрдан тарта ооруканага кайрыла баштаган. Бүгүнкү күнгө чейин тумоого кабылгандардын саны өсүп, вирус күч алган. Мындан улам дарыгерлер жарандарды сасык тумоодон сак болууга, эгер оорунун айрым белгилери байкалган учурда антибиотиктерди кабыл алуудан алыс болууга чакырат. Негизги өзү эреже бул сасык тумоо мезгили болгон мезгилде мүмкүн болушунча үйдөн иштеген адамдар болсо ишине барбай, үйдөн жылуу гана орунду таркатпай, үйдө жылуу отуруш керек. Бөлмөсүн тез-тез шамалдатып, суюктукту көбүрөөк ичип, варенье, лимон чайларын, асел чайларды ичип көбүрөөк эмелиш керек. Ысытмасы чыккан болсо ысытмасын түшүрүүгө аракет кылыш керек. 38-5тен жогору болсо гана ысытманы түшүрө турган таблеткаларды ичиш керек. Ал арада өлкөдө чочко тумоосуна кабылган 34 бейтап аныкталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул вирус абдан тез жугат жана ден соолукка олуттуу зыян келтирет. Чочко тумоосунун белгилери: башты жана булчуңдардын оорушу, дем алуу органдары жабыркайт, кургак жөтөл, мурундун агышы, ангина, абанын жетишсиздиги, дене табынын 38-39 градуска чейин жогорулашы, алсыроо, оорунун тез күчөп кетишет, тобокел тобундагылар кант диабети, бөйрөк, жүрөк кан тамыр жана дем алуу системаларынын өнөкөт оорусу барлар, карылар 65 жаштан жогору, узакка созулган психоэмоционалдык стресстен алсырагандар, ашыкча салмактагы адамдар, кош бойлуу аялдар, ымыркайлар, АИФ же кортикостероиддерди узак мөөнөттүү колдонуу менен шартталган иммундук жетишсиздиги бар адамдар. Октябрь айынан баштап ушул убакка чейин сасык тумоонун 764 үлгүсү текшерилген. Анын ичинен чочко тумоосу дагы аныкталган. Тумоонун клиникалык симптомдору сезондук сасык тумоого окшош, бирок катталган клиникалык көрүнүшү ар түрдүү болору айтылды. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.